ашказанында 14 сантиметр опухоль бар деді да. Онкология дешти. Анан мен 450 мың операция кылабыз дешти. 450 мың операция кылабыз десе, анан берді ана Шарипа кудагыйым болот. Анан берді операция болсом карай турган адам жок. Мен ошо жаным неме кылдым дагынан кийин неме деген бар эле. Алима деген досубуз бар эле, мурдагы жылы эле. Баса албай кыйналып жүрөт эле. Анан быйыл көрсөк эле тим эле тыңкылдап сонун болуп калыптыр. Анан сен ошо сонун болуп калыпсың го деп Шарипа көзү ушентсек, досум, анау кызым тимен дегенден алып берип, анан ошону иче берип, анан ушундай болуп калдым, досум 3-чү ай ичип атам, сонун болуп калдым деди. Бизди деле алып барбайсыңбы? Мен ошо мына онкология деп атат. Ошо мүмкүн мен дагы бир ичип көрөйүн, бир бала болотур, же нары болом, же бери болом, онкология деп атат дедим. Десем анан жылдыз алып келди бу жерге бизди. Жылдыз алып келсек, анан мына чачыкке кыларлар неме кылып эле, анан мен келгенде эле мынтип айттым. Мага эчтекени түшүндүрбөй эле койгула дедим, короче. Мага ошо бере турган жана кофеңерби, бир курсуңарды бергиле. Мен эчтеке укпайм дедим, короче. Мен ушундай состоянияда болчумун. Вообще эчтеке уккум келген эмес. Анан мага эчтеке айтпай эле койгула дедим. Мен иштебейм дагы дедим. Мага бергиле ошол жанагы кофеңерди, жанагы тимениңерди бергиле дедим да, мен 2 тимен, 2 кофе алып кеттим. Эчтеке уккан жокмун. Кеттим. Бардым, барып, анан кийин бар кичине тамак жесең дагы ушу ашказаның ноюп, ушу кыжалат болуп, же мындай жел чыкпай ушундай кыйналам да. Ошондо ооруйт, кичине бирдеке жесең ашказаның ооруйт, ушундай болот. Анан 3 күн ичтим баягы. Мен мындай диваным бар, диванын башында столум бар, столдун үстүнө тименди коюп койгом. Эртең мен турам дагы, кофени ичем дагы, ачкарым. Анан кийин тименди оозума салып алып элем. Мен о 3 маал ич, 2 маал ич дегенди уккан жокмун. Мен өзүмө кылып алдым. Каалаган оозума эсиме келгенде эле алып салып коем оозумачы. Эсиме келгенде эле алып жей берем. Анан кийин 3 күндө эле уже облегчение. Мен ашказаным ооруганы, басылгансып калды да. Сонун болуп калдым. Анан кийин Шарипа бу басылган атат, сонун болуп атат. Деп анан кийин кайра жей бердим өлкесин. Анан самый главный мен ичим мынандай болчу. Азыр мына мен ичим мынандай болуп калдым. Кудайга шүгүр, азыр мен 3 айдан өтүп калды ичкениме. Анан Шарипанын жардамы менен мен тампон да кылып аттым. Күнүгө. Унутпай. Күнүгө кылып берип атты. Шарипага рахмат. Күнүгө кылып берип атты. Ошо бүгүн алдыма, эртеси артыма кылып ушуну тампон да кылып аттык да. Ошондо чувствуется. Мына кадимкидей ичиңен бирдекелерди сууруп аткандай, ушундай чувствуется да. Мен өзүмө ушундай деме кылгам да. Анан кийин ушундай сонун болуп каласың да. Анан кийин майлем, жей берейинчи деп жей бердим. Эчтеке кылган жокмун, жей бердим да. Анан кийин Бишкекте Мамакеевден бир профессор менен сүйлөштүм операцияга. Аякта арыз 200 миңге кылып берем деди. Мел дедим. Ошого сүйлөштүм, короче, билетти алдым Бишкекке. Бишкекке билетти алсам, сиңдим айтып калды, сиңдим ошто. Сиңдим айтты, буякка келчи, буякта деле профессорлор бар. Ошо ошто деле ошо профессорлор бар. Бишкекке барып, ким карайт оякта сени? Оякта да эч ким жок. Анан билетими кайра Ошко алмаштырдым. Ошко алмаштырсам, анан кийин алар тосуп алышты. Эртеси эле немеге апарды. Турецкий клиникага алып барды. Ушул жерде жакшы аппараты жакшы деп томография кылдырышты. Анан баягы шланги жуткузуп атат да. Шланги жуткузганда баягы бир туугандарым телевизорунан карап турду. Мен жатам. Анан ол врач мынтип неме кылып эле карап таң калып эле же у вас опухоль дейт да. Мен айтам, у меня 14 сантиметр опухоль бар, ошол ашказанымда деп атпайбы десем. Нет, ол уже опухоль жакшы болуп, карттанып калыптыр. Сиңдим айтат, мындай кызыл сызык эле болуп турат дейт. Кызыл сызык эле болуп турат. Анан ошо карттанганы байкалып турат. Телевизордон биз көрүп турдук дейт да сиңдим. Анан вам операция не нужен деди. Бизди сизди только лечение кылабыз, болду деди. Анан кийин таң калып эле, менде опухоль бар деди. Жок, опухоль ол жарылып, карттанып калыптыр деди. Ошо мен анан кийин Анан мени больницага жаткызды, Түрктөрдүн клиникасына жаткызышты. Ошол жерде лечение кылышты. 10 күн, 15 күн лечение болдум. Ошол онкологияда мен көзүм үстүнө бу жерге бирдекелер чыгып кеткен.
монда бир томпойгон экөө чыкты эле, буну операция кылып алып коюшту, көзүмүн үстүндөгүсүн. А бирок мына Ашказаным без операция. Мына жерде мына кыздар силерге рахмат. Мен кетип атканда, эже пычак тийгизбей жакшы болуп келдиңиз деп роса каалап айткан мына кыздар. Силерге чоң рахмат. Аябай чоң рахмат. Мен ушул жерге алып келген мына Жылдызга, Алима досума, ушу баары мага жардам берген мына Шарипа Исада. Кудайым да бир. Анан ошо мен азыр мына аттай болуп келдим. Кудайга шүгүр, мына дагы кыйла арыктадым. Мен ичим мындай чандай кылмас, мен эңкей албайт элем. Мына мен азыр эңкей алам. Мындай кадимгидей роса сонун. Мен эч эмем жок. Рахмат кыздар. Ушунча ушу эбепке себеп али Кудай шипа берет дейт. Кудай шипа бирөө себеп болуш керек дейт. Мына силер себеп болдуңар, мен Кудайга шүгүр, мына жакшымын. Мен ыраазымын силерге, баарыңарга чоң рахмат.